Преград жалпы билим берүү орто мектеби 6-класс окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Кыргыз тили сабагы. Мугалим Анара Рысыбековна. Сабактын темасы кесиптер, сабагыбыздын грамматикасы, туунду жана туубаса этиштер. Сабагыбыздын лексикасы тала, оймочу, тажрыйба, табып, жагдай, көрк, темир тулпар, май жыттанган, куруучу, курулуш, шырдак жана сүрөт деген сөздөр менен таанышабыз. Балдар, биз алгач туубаса жана туунду этиштерди өтөрдөн мурун этиш тууралуу жалпы кайталап эсибизге салып алалы. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирүүчү сөз түркүмү. Этиштер эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне болуп жатат, кантет деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы: Айшакан сайма сайды. Самолет бийик көтөрүлдү. Балдар келип калышты. Мен окуп жатам. Жакында айылга барам. Этиш сөздөр түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал этиштер болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй этиштер бир сөздөн, ал эми татаал этиштер эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Мисалы: бар, кел, ойно, оку булар жөнөкөй этиштерге кирсе, ал эми бара кел, ойноп жүр, жазып бер, окуп жибер, жыгылып кете жаздадым, ойноп отура бердим деген сыяктуу сөздөр булар татаал этиштерге кирет. Ал эми туунду этиштер деген эмне, балдар? Туунду этиштер бул мүчөлөрдүн жалганышы менен пайда болгон этиштер. Алар ла, а, ар, лаш, кар, сыра, ылда, ай деген мүчөлөрдүн жалганышы менен пайда болот. Мисалы: тазала, сана, тазар, көгөр, бозор, жардамдаш, башкар, уйкусура, байы, чырылда, азай, көбөй, чоңой. Ал эми туубаса этиштер уңгу бойдон жаралып, ошол боюнча колдонулган этиштер. Алар бар, кел, кет, жүр, бер, отур, оку, жый, кой, тур деген сыяктуу этиштер булар туубаса этиштер болот. Ал эми биз бүгүнкү сабакта кездешүүчү жаңы сөздөр булар: эң керектүү, очень нужный, кечиктирбей, не задерживая, тала, поле, таң калат, удивляется, оймочу, мастерица, сыйкырдуу, волшебный, божомолдоо, приблизительно, тажрыйба, опыт, жагдай, ситуация, табып, лекарь, көркөм, художественный, баа жеткис, бесценный, көрк, вид,